Assalamu alaikum. Hikayat-ı Sahaba adlı kitabımızın 3. hikaye. Hudaybiye'dagi kelişim jana Abu Jandal menen Abu Basir'din radıyallahu anhumdun okuyası. Hicranın 6. yılı Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem umra kiti acılık kılığı üçün özünün sahabaları menen Mekke'ge jönödü. Mekkelikler бул жаңылыкты угушуп, ал ажы катары гана келе жатканына карабастан, аны Меккеге киргизбейбиз деп чечишти. Ошентип Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Худайбия деген жерге кошунуу менен жайгашканга аргасыз болот. 1400гө жакын болгон ага берилишкен сахабалар ачыктан ачык согушуу жолу менен болсо да шаарга кирүүгө даяр турушкан. Buyruq Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleni başkaça çeçip alardın şartın kabul alıp tınçlık gelişimin tüzdü. Bu bir taraftu bir karaganda şıldın katarı көрүнгөн тынчтык келишими сахабалар үчүн өтө катуу тийди. Бирок алардын Аллахтын элчисине саллаллаху алейхи ва саллям болгон чын жүрөктөн берилүүсү ага каршы чыкканына мүмкүнчүлүк берген жок. Керек болсо жүрөк Умар радıyallahu anhu дагы анын чечимине моюн сунду. Келишимде кабыл алынган маселелердин бири боюнча исламды kabul algan Müslümanlar tınçlık uçurunda Mekke'ye kaytışı керек эле. Бұл şart болсо Müslümanlar tarabынан болгон качкындарга тиешеси жок болгон. Abu Jandal radıyallahu anhu Mekke'de жашаган Müslümandардын бири эле. Ал Курейштер тарабынан өтө оор куугунтоолорго кабылып, колу бутун чынжыр салынган. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Hudaybiyaga kelgenин ugup alıp al kelişim tüzülөр aldığında kandaydır bir jol menen çınjırынан boşonup Müslümandardın koşununa keldi. Anın atası Suheyl radıyallahu anhu al Müslüman bolu elektele. Süйлөшүүлөр учурунда Курайш уруусунун өкүлү эле. Ал Abu Jandal radıyallahu anhu жаакка чабып кайра Меккеге кайтышын талап кылды. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям келишим түзүлө элек болгондон кийин анын шарттары Абу Жандалга тиешеси жок экендигин айтты. Бирок Сухейл эч нерсе уккусу келген жок. Баласын мусулмандар менен калтыргысы келбей, тынчтык келишимин түзүүнү ар кандай шылтоолор менен токтотуп жатты. Абу Жандал радıyallahu anhu болсо өзүнүн көргөн кыйынчылыктары тууралуу күйүп айтып жатты. Бирок сахабалар канчалык капа болушканына карабастан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям аны Меккеге кайрып берүүгө аргасыздан макулдугун берди. Бирок ал Абу Жандалга сабырдуу болуусун өтүнүп мындай деди. Абу Жандал радıyallahu anhu үмүтүңдү үзбөгүн. Аллах Тааланын жардамы жакында сөзсүз сага келет. Келишим түзүлгөндөн кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Мединага кайтты. Абу Басир радıyallahu anhu деген дагы бир мусулман Меккеден качып чыгып Аллахтын элчисине саллаллаху алейхи ва саллям коргонуу сурады. Бирок Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям келишимдин шарттарын аткарып, аны артына келишкен эки Курейшке өткөрүп берип жатып Абу Жандалга да айткан эле, ага дагы сабырдуу бол. Алла Тааладан жардам күтүүсүн сурады. Кайра Меккеге кайтып келе жатканда Абу Басир радıyallahu anhu өзүнүн кайтарып келе жаткандардын бирөөнө дос, сенин кылычың кумуш сонун экен деп мактады эле. Ал мактоого дардаңдап кылычын кынынан сууруп чыгып, оба бул чынында эле укмуш сонун кылыч, муну мен көп кишилерге сынап көргөнмүн, сен да карап көрсөң болот деп ушунчалык акылсыздык кылды да Абу Басирге радıyallahu anhu карматты. Ал аны ошол замат эсине сынап көрдү. Ал Мединага келди да бул окуяны Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллямга айтмакчы болду. Ошол учурда Абу Басир дагы Мединага келди да Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям жолугуну мындай деди: "О Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям, бир жолу келишимдин шартын аткарып кайтарып бердиң. Бирок мен алардын алдында эч кандай милдеттим жок.
болгондон кийин качып кетүүгө туура келди. Анткени алар мени исламдан кайтууга аргасыз кылышабы деп корком.